Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул сабагыбызда дагы биз Google дисктин сервистери менен таанышабыз. Башкача айтканда, Google формада онлайн тесттерди түзгөндү көрөбүз. Аны үчүн мой дискти ачабыз. Бул жерде ишөө, Google формы, андан кийин создать пустую форму. Муну басканда мына ушундай форма чыгат. Бул жерге новая форма деген жерге онлайн тест деп коелу. Бөлүмдү бүткөндөн кийин же болбосо ошол кайтарым байланышты жүргүзүлүүчү теманын атын коесуз. Онлайн тест дедик. Эми бул жерге өткөн сабактарыбызда айтканбыз, ошол тест эмне жөнүндө описанияга жазып койсоңуз болот. Эми биз биринчи онлайн тест дедик. Эми бул жерге сөзсүз түрдө фамилия, имя, отчество жазат. Мен азыр жөн эле Фио деп эле коеюн, сиздер толук жазасыздар. Андан кийин бул фамилия болгондо текст строка дейбиз, ал строкага эле жазат. Андан кийин бул жерде обязательный кылып коебуз. Муну сөзсүз коюш керек. Кийинки суроого өтөлү. Кийинки суроо мисалы үчүн класс деп коелу же группа деп коелу. Толук жазабыз, классыңызды жазыңыз деп. Муну дагы строка деп коебуз. Муну дагы обязательный вопрос деп коелу, сөзсүз жазыш керек. Эми бөлөлү буну, добавить раздел дегенди басабыз, бастык. Эми бул жерге суроолорго өтөбүз. Бул жерге тесттин суроолору деп койсок болот. Тесттин суроолору. Бул жерге ошол эмне жөнүндө, кайсы теманы кайталап атасыз, кыскача түшүндүрмө берип койсоңуз болот. Эми добавить вопрос дейли. Биринчисин мисалы үчүн эң жөнөкөй эле жазып турайын. 2 + 3 барабар деп. Бул жерде бир нече вариант болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 2 кийинки вариантты кош үчүн добавить вариант десек да болот. Enter'ди бассак дагы кийинки вариант ачылат. Бул жерге мисалы үчүн 4 деп коелу, 5, 3 деп коелу. Андан кийин бул жерде бир эле туура жооп бар. Ошон үчүн бул жерде один из списка дегенди тандайбыз. Ошону коюп коебуз. Андан кийин муну дагы обязательно кылабыз. Кийинки суроого өтөбүз эми. Кийинки сурообуз добавить вопрос дейбиз. Кийинки сурообуз болсо бир нече туура жообу болсун, Могу жактан көчүрүп эле келип коеюн мен. Мисалы үчүн сурообуз мындай болсун. Орто жазылган эле тестти көчүрүп коюп атам. Бул сандардын ичинен жуп сандарды тапкыла дейт. Андан кийин жообун дагы көчүрүп келип коеюн. Мынакей вариантка коюп туруп Ctrl-V-ны басам. Мына жоопторун коюп койдум. Эми бул жерден биз бир нече жооп бар. Несколько из списка деген тандашыбыз керек. Мына бул жерде бул сандардын ичинен жуп сандар тапкыла дегенде жоопто бир нече туура жообу бар. Дагы вопрос кошобуз, суроо кошолу. Эми кийинкиси бул жерге сүрөт коелу эми. Мисалы үчүн могу эки жерди бассак сүрөт басылат. Могу жерден тандасаңыз болот. Камера же болбосо ставить URL фото Google дисктен тандасаңыз болот. Обзор десеңиз, ошо компьютериңиздеги сүрөттү тандасаңыз болот. Мисалы үчүн бул жерден анкета эмес, тестте мынакей но сүрөттү алайын дагы, басып туруп белгилеп анан открыть дейин. Азыр ушул сүрөттү коет. Мынакей бул сүрөт коюлду. Эми ушул жерге суроосун жазып коебуз. Мисалы үчүн алма апельсинге караганда канчага көп деген суроону
жазып коебуз мына жерге, вопрос деген жерге. Мынакей. Алма апельсинге караганда канчага көп? Ушул сүрөттү карап туруп, бул жерден эми бала өзү жазсын, анда строка деп коелу. Текст строка. Мына ушул жерге жазса болот. Бул жерге жазат, мынчага көп деп жазат. Муну дагы обязательно кылып коелу. Сүрөт койдук. Эми кийинки суроо. Эми кийинки суроого өтөлү. Дагы плюс дейбиз дагы. Эми кийинки суроого видео коюп көрөлү. Ал үчүн мына жерде добавить видео деген бар. Ушуну басабыз. Басып, анан YouTube'дан издесеңиз болот. Мисал үчүн кыргызча жомоктор деп коеюн. Кыргызча жомоктор деп издеп көрөлү. Азыр чыкса ушул жерден ошол мисал үчүн мону алып кое берели. Белгилейбиз дагы, анан кийин выбрать деп коебуз. Мына бул жерге биздин видеобуз коюлуп калды. Бул видеону мындай кылып чоңойтуп койсок дагы болот. Ушинтип чоңойтуп койсок да болот. Бул жерден эми добавить вопрос дейли. Бул жерге жомокту көрүп чыгып, түшүнгөнүңдү жаз дегенде мынакы вопроско жазалы бул жерге. Бул жерге жазалы. Бул жерге болсо жомоктун атын жазып койсок болот. Чабылекей жана жылан. Чабылекей жана жылан. Деп койдук. Эми бул один из списка болбойт. Бул жерге текст абзац дейбиз. Себеби бала ошол видеону көрүп туруп, анан ошол түшүнүгүн жазат. Муну дагы обязательно вопрос деп коебуз. Мына ушинтип биз суроолордун ар түрдүү формаларын койдук. Мына один из списка койдук, несколько из списка койдук. Анан сырткары бул жерден видео койдук, сүрөт койдук. Эми тестти түзүп бүттүк. Эми бул жерде настройкасына кирели. Настройка общий деген жерде бул жерге собирать адреса электронной почты деп койсоңуз болот. Койбой койсоңуз да болот. Андан кийин экинчисине тип эле коюңуз. Отправлять форму не более одного раза деп требуется вход аккаунт десеңиз, анда студенттерге бул кыйынчылык жаратат. Буга тип эле коюңуз. Андан кийин могу жерде респонденты могут изменять ответы после отправки формы дейт. Буларды баспай эле коюңуз. Посмотреть другие сводные диаграммы дейт. Муну дагы баспай эле коюңуз. Ушул бойдон тура берсин булар. Алар өзгөртпөй эле койсун. Анан презентация. Презентация деген жерге келгенде перемешать вопросы деп койсоңуз, суроолорду ар бир балага аралаштырып, ар бир балага башка болуп суроо келет ал. Андан тестиге келебиз дагы. Могу жерде ползунокту бул жака коюп коебуз. Назначить количество баллов за ответ и включить автоматическое оценивание дейт. Бул ушундай тура берсин. Анан сразу после отправки формы, ошол форманы жөнөткөндөн сразу балын көрсүн балдар. Андан могу жерде незачтенные ответы дейт. Буну алып эле коелу. Анан правильный ответти дагы алып эле коелу. Баллы за ответ. Туура жообун коюп койсоңуз деле болот. Ал эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга жараша. Көбүнчө балын эле коебуз. Деп туруп баарын ошентип настройкалап бүткөндөн кийин бул жерде сохранить дегенди басып коесуз. Ошондо бул сакталып калат. Эми бул жерде биз бул жерге келгенде туура жоопторун белгилешибиз керек. Мына 2 кошу 3, 5 дегенге ответы дегенди басып туруп 5 дегенди басабыз. Анан бул жерден балл беребиз. Суроонун татаалдыгына жараша балды бере бересиз. Мисалы үчүн могу 1 балл деп коелу. Кийинки бул сандардын ичинен жуп сандарды тапкыла дейт. Ответы дейбиз дагы 26, 30, 70, 16 деп бул балл мисалы үчүн 3 балл берип коелу.
ошол суроонун татаалдыгына жараша кое бересиз. Анан бул жерге дагы апельсин алмага караганда канчага, алма апельсинге караганда канчага көп деп сурап атат. Бул жерге өзү жазат. Мына ответы деген буга ответ жазбайбыз. Бул жерде краткий ответ деген жерге өзү жазат. Буга биз бал коюп койсок, бал мисалы үчүн 4 бал коюп коелу. Андан кийин бул жерге келебиз эми. Жанагы сүрөттү көрүп чыгат эми. Ал сүрөт жазат. Жазгандан кийин сиз өзүңүз ошону текшерип чыгасыз. Анан ага дагы мисалы үчүн бал берип койсоңуз болот. Мисалы үчүн 10га чейин же 6га чейин ошол жазган өзүңүздүн тапшырмаңызга жараша кое берсеңиз болот. Эми андан кийин бул жерге готово десек болот. Ага чейин бул жерде эми бир аз тесттин көрүнүшүн өзгөртүп жакшынакай кылып коелу. Ал үчүн настроить тему деген бул жерди басабыз. Бул жерден выбрать изображение дейли. Андан кийин бул жерде мына работа, учеба, иллюстрация, день рождения деп ар түрдүү сүрөттөр бар. Биз работа и учеба дегенди алайлы дагы. Бунун ичинен биздики эми кичинекей класстарга түзүлдү. Оны алып коелу. Ушуну алалы дагы ставка деп коелу. Мынакей кооз болуп калды биздин тестибиз. Анан бул жерден түстөрүн өзгөртө берсеңиз болот. Могу жерден фонду өзгөртсөңүз болот. Мындай кылып, мына ушинтип өзүңүзгө жаккандай кылып мынтип өзгөртө берсеңиз болот. Эми мындай кылып жашыл кылып коелу. Эми бул жерде шрифт, стиль шрифти, мисалы үчүн стандартный, декоративный болсо моундай болуп жазылып калат. Официальный болсо мындай болуп калат. Обычный десеңиз мындай болуп, ушул жерден өзүңүз тандай бересиз. Мен стандартный коюп койдум. Ошентип настройка кылсаңыз болот. Эми бул жерден готово деп коелу. Бүттүк. Эми ушинтип кооздоп бүткөндөн кийин бул жерде көрөлү эми кандай болот. Мына жерде просмотрду басалы. Мынакей. Бул жерге фамилиясын жазат. Мисалы үчүн Шамиев деп коелу. Шамиев. Асан деп коелу. Анан классын жазсын. Бул жерге мисалы үчүн 3-чү А деп коелу. Анан далее дейли. Бул жерде эми мына тесттин суроолору 2 кошуу 3 канча болот дейт. Мисалы үчүн 4 деп коеюн, туура эмес жооп берип. Анан бул сандардын ичинен жуп сандарды тапкыла дейт. Мындай произвольно баса берейин мен. Мынакей. Алма апельсинге караганда канчага көп дейт. Бул жерге жообун жазат эми. 5ке көп же болбосо. Андан кийин бул жерге келет эми. Бул жерге келип мына чабелекей жана жылан деп турат. Муну көрөт. Мындай алып. Илгери дүйнө жүзүн айдахар деген коркунучтуу жылан башкарчу экен. 200 чиркей ага кызмат кылат. Жылан чиркейди өзүнө чакырып, мына ушинтип бул жомокту көрөт да, анан бул жерге өзүнүн түшүнүгүн жазат. Мисалы үчүн чабалекей так нерсе деп мындай кылып жазып чыгат да. Анан отправить деп басат бала. Анан посмотреть баллы деп сразу көрсө болот могу жерден. Мынакей бул баланыкы туура эмес болуп калыптыр. Мынакей всего 0, всего 14 балл экен, анын ичинен 0 балл алып атат бул. Демек туура эмес жооп берген. Бул балл боюнча, андан сырткары бул жерде дагы өзүңүз текшере турган дагы жооптор бар. Буларды аласыз, анан общий баллын чыгарып туруп бааны кое бересиз. Эми
бул тесттин муну жабайлы дагы. Бул жерден ответти көрөлү эми. Мынакей ответти басабыз, ответи дегенди бассак, бизге мына жанагы келди. Жооп берген ответтер келип калды ушинтип. Мына бул жерде турат. Бу жерден сөз принимать ответи дегенди басып коебуз. Анан таблицага алып көрсөк да болот. Мына таблицаны мурдагы сабактагы эле бул жерде дагы новая таблица деп создать деп түзүп койсок болот. Мына таблица түзүлдү. Мынакей качан жазды, кайсы убакта жооп берди, канча балл алды, фамилиясы, классы, тапшырмалар бул жерде турат. Ушинтип бул тапшырмаларды өзүңүз класстар боюнча жазып кое берсеңиз болот. Андан кийин эми муну жабалы дагы бул жерде эми ответти дагы кантип көрсөк болот? Сфотка кылып көрсөк болот. Момундай кылып мынакей. Андан сырткары вопрос, мына суроолор боюнча. Мына биринчи суроо, мына экинчи суроого мынтип жооп бериптир, үчүнчү суроого мындай жооп берип деп суроолор боюнча көрсөк болот. Анан отдельный пользователь дейт. Кандайдыр бир окуучунукун көрүшүңүз керек болсо, мына ошол баланын кантип жооп бергени, кайсы жери туура, кайсы жери туура эмес болду. Ошол жөнүндө ушинтип онлайн тесттерди алып студенттер менен, окуучулар менен кайтарым байланышты жүргүзсөк болот. Мында дагы муну кантип жөнөтөбүз? Мында дагы мына ответ вопросы деген жерге туруп, мына вопрос. Бул жерден бул суроолорду дагы өзүңүз кошуп, алып, өйдө жылдырып, бул суроолордун дагы тизмектерин биринин артынан бирин бул суроонун артынан бул кетиш керек эле дегендей кылсаңыз да болот. Азыр перемещать вопросы десеңиз бул жерде бул аралашып кетет. Ошон үчүн момундай видео, анан сүрөттөрдү койгондо перемещать вопросы дебей эле ушундай койсоңуз деле боло берет. Себеби могу эмелер аралашып калат. Эми бул жерден отправить деп көрөлү. Отправить. Ссылка менен кетиребиз. Короткий URL дейбиз. Анан копировать дейбиз. Көчтү. Эми кайра WhatsAppка келебиз дагы. WhatsApp'тан ошол группага жөнөтөбүз же Telegramга жөнөтсөңүз болот. Facebookка жөнөтсөңүз болот. Өзүңүз кайсы жерден поштасына жөнөтсөңүз болот. Кайсы жерден кайтарым байланыш кылам десеңиз, ошол жерге ссылкасын жөнөтсөңүз болот. Мына бул жерге азыр Ctrl-V басып, мындай кылып туруп бир аз күтүп турсаңыз, сүрөтү менен чыгат. Мынакей чыкты. Эми отправить басып коесуз. Мына бала ошол бул тест баргандан кийин мына ссылканы басса, ал кайра мына онлайн тест деп келип калат. Ушундай кылып балдар менен кайтарым байланыштарды, онлайн тесттерди ала берсеңиздер болот. Бүгүнкү сабакта биз ошол Google дисктин сервистерин колдонуу, анын ичинен Google форма менен онлайн тест түзүүнү көрдүк. Анын ичинен дагы биз тестке ар түрдүү суроолорду, мисалы үчүн суроолордун ичинен бирөөсү туура, суроолордун ичинен бир канчасы туура, мисалы үчүн сүрөттү коюп, ошол сүрөт боюнча бул жерге дагы бир канча жоопторду жазсак да болот. Биз азыр ал баланын өзүнүн жообун жаз деп бердик. Андан сырткары видео коюп, ошол өзүңүздүн видеоңузду коюп туруп, анан ошол жерден тапшырма берсеңиз болот. Ушундай онлайн тест түзгөндү үйрөндүк. Анда эмесе ушуну менен бул сабагыбызды жыйынтыктайлы. Баарыңыздарга ийгилик.